Кечээ 4-апрелде өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентишев 1994 жерге талдан келип, Сокулук районуна караштуу Жаңы Жер айылында отурукташкан этникалык кыргыздар менен жолукту. Адатта жекшемби күнү жалпы коомчулук эс алууда болсо, Тентишев коомдогу татаал абалды эске алуу менен эс алуусуз иштеп, тактап айтканда Чүй эли үчүн күнү-түнү 24 саат эмгектенип жаткан маалы. Этникалык кыргыздар эл өкүлүн жылуу тосуп алышты. Алгач маекти баштардын алдын өтүп кеткен ата-бабалардын арбагына багыштап Куран окушту. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Келген элдер жайык дасторконунун үстүндө губернатор менен ачык айкын таанышып, кеңешип, сүйлөшүп, этникалык кыргыздардын тарыхы жазылган китептин ачылышы тууралуу бир аз маалымат берип, андан соң Эркин Тентишевге кеп кезегин узатышты. Чүй элинин башчысы өз сөзүндө этникалык кыргыздар менен жолугуу жана аларга дагы колдон келген жардамдарды көрсөтүү мамлекеттик кызматка олтурганга чейинки эле коюлган пландардын бири экендигин билдирди. Ага катар мен популисттик сөздөрдү сүйлөө үчүн келген жокмун. Эң негизгиси силердин көйгөйлөрдү жашоо шартты ачык айкын билүү дейт. Урматтуу агайын туугандар, урматтуу жердештер, урматтуу бүгүн ынтымак чайына катышып аткандар, баарыңарга биринчиден ассаламу алейкум. Экинчиден бул нерсе бүгүн болуп калган, бул да Кудайдын буйругу окшойт. Себеби биз Абдулазиз ака менен Дүйшөн байке менен баягы Солтоо орнунда иштеп жүргөндө эле ушул ынтымак чайын ушул жерге талдык бир туугандарга келип сүйлөшүп, баарлашып, чай берип кетейин деген ой бар болчу. Ошол Кудайдын буйругу менен мына бүгүн губернаторлук жумушка өткөндөн кийин жүрүп калдык. Бул да Кудайдын буйругу экен. Биз дагы ошо элге кызмат кылабыз, элдин ишегине ие болобуз деп иштеп баштадык. Ошондой эле мына мен эң биринчи баягы дегенде негизи ушу силердин угайын, элдин үнүнө угайын, карапайым элге бир кичинекей болсо да Кудай үчүн салым салып бир иш кылып берейин деген ой менен, иш менен иштеп баштап атабыз. Силерге баягыраак сүйлөп, популисттик сөздөрдү айтканга келген жокмун. Мен бир нерсеге келдим. Силердин үнүңөрдү кайын, эмнеге каршыңар бар, ошонун баары азыр жазылып атат, айтып алгыла, ошого мен чара көрөм. Ал биринчиден. Экинчиден, баарыңарды ачык айтып коеюн. Мен силер менен баягыраак жөн эле жолугуп кетейин деген жокмун. Мен кыйын алып аткан элибиздин эмне көйгөйлөрү бар. Ошо көйгөйлөргө мен кызмат кылам, элиме кызмат кылам деп келгем. Ошол себептен силердин алдыңарда ушу келип отурам. Рахмат баарыңарга. Бул жолугушууга келген жарандар бир эле айылдын тургундары эмес, губернатор келет дегенди укканда бир нече айылдан келген этникалык кыргыздар чогулушкан. Абдулазиз мырза 1994 жерге талдан СССР жарандыгы менен көчүп келген. Ушул күнгө чейин этникалык кыргыздар менен бийлик өкүлдөрү атайын убакыт бөлүп жолугушпагандыгын баса белгиледи. Албетте мына Жаңы Жер айылы төмөнкү зона деп коет. Жаңы Жер айылы, Жаңпакта айылы, Нижнечуйский, Камышановканын элдери могу жерде
ona жалпы чогулуп ушул Эркин Тентишев Саткмайчы губернаторубуз менен бетме-бет отуруп, ал кишинин берген бир чыны чайын ичкенче бир чын жүрөктөн баарлашып, айта албай жүрген көйгөйлөрүн айтсак дегендей бир арман менен топтолуп отураттар. Албетте бул кишилер мына саясатка көп аралашпаса да, бирок өзүнүн ишмердүүлүгү менен ушул Кыргызстандагы мен деген чыгаан жигиттердин бири экендиги жалпы элге таанымал. Келген элдин негизги максаты айылдагы көйгөйлөрдү бийликке жеткирүү жана губернатордон жашоо шартты жеңилдетүүгө көмөк суроо болду. Айрым айылдын тургундары айылына сууну чыгарууну, жолдорду оңдоону өз каражатына калыпка келтиришкен, бирок туруктуу каттоого турбагандар дагы жок эмес. Биздин айылыбызда мындай айылдык макамыбыз да жок. Биздин айылда бардыгы болуп 55 участка бар. 40ка жакын кожолук жашайт азыркы күндө. Ошонун 12си завод Ленин эсебинен көмөк деген осодон 14 документ алган. Калганы баягы чала курулган 12си чала курулган үйлөр, чала курулган стройкаларда үй куруп жашап ататтар элдер. Андан калганы өзүнчө куруп үйлөрү жашап жатабыздар. Бирок биз мына 3-4 жылдан бери барбаган жерибиз, кирбеген эшигибиз бардыгы кайрылдык. Бирок бирөөдөн да бир жалчылуу, бир кайрылган жооп болгон жок. Ана эми ушунда биздин мына жерибиз завод Ленин мамлекеттин кодекси менен 002 деген эме менен завод Ленин менчиги болуп калат экен. Ошондуктан же райаким, же башка бир эмелер организация мына госрегистрден да документибиз бар. Мына документтин 002 коддо ушу завод Ленин менчиги болуп калат. Завод Ленинге барсак биз разыбыз, баргыла бүтүрүп алгыла дейт. Биз эмеге келсек, башка организациялар туура айтаттар, ошол акимияттан да госрегистринде бирөөдүн менчигини эч ким нерсе кыла албайт экен. Ошентип биз атаңа бар, энеңе бар, итиңе бар, битиңе бар болуп, ошентип ушул күнгө дейин жашап атабыз. Ошон үчүн мен ушул убактан пайдаланып, сиздерден ушул өтүнүп суранамын, ушу биздин айылдын бир келечекте бир жерге түз регистрация болуп. Биздин айылдын турган жери мына Жаңы Жер айылынан 7-8 километр Атбашы каналынын үстүндө турат. Атбашы каналынын үстүндөгү жерлер Атбашы айыл өкмөтүнө караштуу экен, бирок учетубуз бары Жаңы Жерде, жогу ар жерде, башка территорияда ар жерде турат элдин учету. Ошондуктан биз ушундай арасатта болуп атабыз. Айдар Акназаров чүйдө жашаганына 25 жылдан ашкан этникалык кыргыздардын бири. Айылдагы негизги көйгөйлөрдүн өзөгүн түзгөн мектеп маселесине токтолду. Тактап айтканда, мектеп бар, бирок чакан болгондуктан окуучулар батпайт. Элибиз эмгекчил, жерди иштетип күнүн өткөргөндү жакшы көрүшөт, бирок жер жетишпейт. Жер болсо чарбачылык менен балдарыбызды багууга жакшы мүмкүнчүлүк болот эле дейт. Бизде мектептер, мисалы, мектеп боюнча айтып кетсем, биздин мектеп 3 этаж болуп турат. Ушунда 630 окуучуга мөлжөлдөнгөн, бүгүнкү күндө 1250 окуучудан ашыгыраак 300 мен кылып, 400 мен кылып ушундаган эмелер менен оорчулуктар менен окутушуп атышаттар да. Аябай көйгөй көп. Биз түптөн жылдырып салыш максат эмес. Ошол биздин мектебибиз аябай жакшы. Бирок ошого улап кичине бир жардам болобу, кайсы бир эме менен болсо дагы мектепти кеңейтип берсин деген бир сураныш болуп атат да бу жерде. Анан жол тармагы боюнча мына главный жолдорубузда биз жака өтүп көрсөңүздөр, жолдор аябай начар болгон ушул маселе. Анан элде ушул бир үйдө 4-төн 5тен семьялар жашайт. Аябай оор маселе. Жер тилкеси жетишпейт, жанагындай участок тилкелери жетишпейт. Ушуларга бир кичине бир айыл өкмөттөр менен байланышып, ушуларга бир кол узатса деген ойдобуз. Чүйдүн элинин башчысы болгон Эркин Тентишев элдин көйгөйүн угуп олтуруп, жолугушууга атайын убакыт бөлгөн соң бардык көйгөйлөрдү угуубуз шарт дейт. Андыктан ар бир маселе четте калбаш үчүн келгендерди маселени ачык айтууга чакырды. Урматтуу агайын туугандар, урматтуу аксакалдар, азыр бул жерде көйгөйлүү маселелерди айтып атпайсыңарбы? Анын баары жөнүнөн угуп четте калбайт. Ошол себептен көйгөйлүү маселени айтыш керек. Аны атайын запись кылдыртып атам мен. Анын баарына Кудайым буйруса, бир Кудайдын колдоосу менен мен ар бир нерсени эл үчүн деген нерсени чечкенге аракет кылганы келгем. Ошол себептен
Уялбай, тартынбай, барын айта бериңиздер. Мен жоопту азыр бербейм. Негизи мыйзамдын чегинде бүт барын иштеп чыгам. Султан Доолотбеков аксакалдар көйгөйлөрдү айтып өттү. Мен дагы кошумчалап койсом деп жаштар маселесине токтолду. Анын айтымында жаштар мектепти бүткөн соң жогорку окуу жайга өтүүсү кыйын. Биздин кыял балдарыбыз дагы жогорку билим алып, сиздердин катарда иштесе дейт. Мисалы биздин жаштарыбыздын арасында бар көйгөй эң биринчи бул жумушка орношуш. Экинчи жогорку окуу жайга кириш. Белгилүү себептер менен жумушка да орношуш кыйын, жогорку окуу жайларга кириш да кыйын. Шуга мен сизден суранат эми өкмөттүн өкүлү катары шуну өкмөткө жеткизсеңиз, кача ушу жер талдан келген кыргыздар үчүн bir какой-то bir 5% bir 10% bir kvota ajratып койсо, бизден балдар да сиздерге аралашып бирге иштеп жүрсө деген ниет. Мына ошо рахмат бул кыргыздар. Дөөлөтбек Аксакалдын сөзүн улай Тентишев дароо жообун берип, айрым маселелерди жеринен чечти. Өз сөзүндө элдер бөлүнбөшүбүз керек, бири-бирибизди колдойлу, кагаз түрүндө кайрылсаңар да болот деген пикирин билдирди. Туура, жакшы пикир, жакшы сөз болду. Но мен бир нерсени айтып кетейин деп атам. Бул жерде жерге талдакпыз деп бөлүнбөшүбүз керек. Биз баарыбыз кыргыздын элибизбиз. Кыргыздын жарандарыбызбыз. Ошол себептен мынакей бул аксакал айтып аткан туура. Балдардын квотасын мыйзамдын чегинде бергиле, чечип беребиз. Кайсы окуу жайга, кайсы кесипти аркалайм дегендерди ал өздөрү келип, мыйзам чегинде келип өтпөсүн. Ошондон эле тышкары мынакей айыл өкмөтү бар, акимчилик бар. Ошол жака списокти берип жибериш керек. Yerine oturup falan git, anlatı koydu gibi. Biz bilmeyiz de kaysı kesip arkalayın koydu. O sonra bir taktap netip koysak, nizam yolunun çekinde olsa, sonunda tuğra olup da oynayın. Rahmat. Былтыркы жылдын март айынан бери 1 жылдын жүзү болсо дагы дүйнөнү каптаган оорудан канчалаган элдер кыйналды. Мына ушул кезде өлкөдө активисттер, колунда барлар, мамлекет тарабынан атайын карапайым элге жардамдар көрсөтүлдү. Бирок андай жардам бизге жеткен жок деген оюн Исак мырза толуктады. Өтүнүп суранамын, шу сиздерден шу биздин бир көйгөйүбүзгө бир көз караш болуп, ушундай кайдыгер эмеден калбаса. Мына пандемия болганда элдерде бүт айыл кыштактарда ошо биздин айылга окшош эмелерге элдерге жардам берилсин деп телевизордон уктук. Бирок биздин элге бир кишиге дагы жардам болгон жок. Бир киши. Жок дегенде мисалы айылдарда мындай чачкан баягы хлорду чачтылар. Бир 2 килограмм же 1 килограмм хлорго да алган жок. Элдер өзү Кудайга шүгүр эми пандемия менен ооруган жок эч ким. Алхамдулилла ошондой болсо да элдер өздөрү хлорду алып өздөрү эме кылдылар. Андан соң тургундар жаңы шайланган президент Садыр Жапаровго ыраазычылык билдирип, анын мыкты кадрларды тандап жатканын айтып өтүштү. Демек, биздин президентибиз бүгүнкү күнү мөөнөсүнү төлөп атат. Биздин көйгөйүбүздү, биздин кыйынчылыктарыбызды билип, сурап, чече турган кадрларды тандап атат. Ал кадрлар ким болуп атат? Мына алдыбызда отурган Эркин Саттымбаевич. Ушуга окшогон таза, жаман гана элге берген, бирок алган эмес кадрларды алып келип коюп атканга эл түшүнүш керек, эл баа бериш керек. Эмне кылышыбыз керек? Биз улаттуу турганда ушундай кадрларды, ушундай бийликке келген жигиттерди биз көйгөйгө түшүрбөстөн сактап, бөтөлөп, ушулардын кызмат кылдырышыбыз керек бизге. Демек, бөлүнбөшүбүз керек, жарылбашыбыз керек, топ-топ уруу-урууларга кетпешибиз керек. Бийлигибиз керек. Демек, бир муштунга болсок, ушулардын айтканын кылсак, ушулардын дегенин кылсак, биз толук ишенич бар. Бул ишилер бизди адаштырбайт, жаман жолго барбайт, жаман иш кылбайт. Албетте, ушул 30 жылдан бери жака элдин ал акбалын, көйгөйүн толук кандуу ийре отуруп түз кеңешип сураган жетекчи болгон жок. Бирок бүгүн бактыбыз бар экен, кыргыз эли мына Садыр Нуркожоевич Жапаровго окшогон биздин эр жүрөк, чыныгы, мекенчил, патриот адамыбыз мамлекет башына
ел башына, жұрт башына президент болып келіп отырып, мына бүгінгі күнде жақыннан, елдің арасынан келіп, қарапайым ел менен ири отырып, түз кеңешіп, өздерінің бір чыны чай беріп, елдің көйгөйүнү жөнөкөй адамдардың оозунан уксам деген жакшы өбөлгө менен келіп, бұл иш чараны өткөзгөнү мына келип отураттар. Эң биринчи эмне дейин, Алла разы болсун. Иштериге ийгилик, Алла колдосун. Эл бир гана көйгөйлөрүн айтып тим болбостон ар бир жарандын үнүн угуп, убакыт бөлгөн губернаторго тургундар ыраазычылык билдиришти. Арыкча президентибиздин мындай шайлоо башка өлкөлөрдө айткандай болгон эмес. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, 80%-ден жогору коштан чынында элдик президент болду. Эл шайлады. Шунча жылдан бери мындагы шайлоо болгон эмес туугандар. Мына бүгүнкү күнү ушул бир туура тандоо жасап, мына биздин элибиздин башыга ушундай иш билги, келечекти көрө билген, замандын бардык жагынан артта калбаган түшүнүктүү адамдарды бизге башчы кылып жөнөткөндүгү Аллага чексиз мактоолор болсун. Сиздерге биз ыраазычылык билдиребиз. Саламат болуңуздар. Ишиңизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Президентimiz Ottun Sultan Kurtuluk'un ehli kazanıp Sadık Mukoceviç Jafarov'la prezident olup bazı azaplı öz yolundan tartıp durmuştum açın tartının başına götürüldüğünden buna eğitim başına tacirbanı toplasıp savurdu kolunda var aç gözümüz Karabağ'ın elminin yakından tanışıp elin köylüyüm 30 yıldan beri kanca kıynalıp kısladı bugün elin Allah bağını surap gelen Zeytur'dan çarşı insanlık bizim 200 yıl şayla belgeliye Sadık Mukoceviç'e rahmat. Урматтуу ушул дасторкондун катышуучулары, урматтуу Эркин Саткынбаевич, hoş келипсиздер. Бул сиздин биринчи күү дегенде ишти башташыңыз менен карапайым элдин батасын алайын, карапайым элдин көйгөйүн көрөйүн деп келип отурганыңыз үчүн чоң элдин атынан ыраазычылык билдиребиз. Кудай буйрса, ушул кишинин азыр карапайым эл менен жолугушуп, сиздердин көйгөйлөрүңүздөрдү, сиздердин айткан эмеңиздерди биз угайлык, төрөлүк эл менен бирге бололук деп, ушул кишинин койгон кадамга ушул мен ыраазычылык өзүм билдирем. Жаңы Жер айылындагы этникалык кыргыздардын көйгөйүн толук угуп, алардын жашоо шартын өз көзү менен көрүп келген Чүй облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентишев жолугушуунун жыйынтыгында тургундардын айткан маселесинин баарын убакыттын жүрүшү менен чечүүгө аракет кылаарын убада кылды. Эми бүгүн күндө ушу Сокулук районуна караштуу Жаңы Жер айыл аймагында жолугушу өткөзүп, кыдырып, текшерип көрүп атабыз. Көп көйгөйлүү маселелерди негизги ушу жергиликтүү эл менен элдин ишенимине ээ болобуз деп ушу келип элдер менен баарлашып, сүйлөшүп, ошолордун көйгөйлүү маселелерин бүгүн карап чыктык. Ошонун ичинен эң негизги маселе бул жол маселеси болуп атат. Сокулукка түзөтө турган жол маселеси. Экинчиден жанагыраки жарандык паспорт боюнча көйгөйлүү маселелер болуп аттыр. Жаш балдар же паспорту жок, же метрикеси жок эле кыйналып, абдан социалдык кыйынчылыкка учурап атышыптыр. Ошо маселелерди чечкенге бүгүнкү күндө иш чараларды алып барганга аракет кылып атабыз. Ошондой эле көп мынакей бүгүнкү күндө баягыраки жер маселесин көп көтөрүп атышат. Жергиликтүү элдер участок боюнча, анан ошондой эле баягыраки айдоо аянт жерлер боюнча маселелерди көтөрүп атышат. Чогулган эл Эркин Тентишевке атайын убакыт бөлүп келгендигине ыраазычылыгын билдирип, иштерине ийгиликтерди каалап, ак сакалдар бата берип узатышты.